Саламатсызбы? Фаберлик компаниясына кош келдиңиз. Менин атым Гүлмира. Азыр сизге Фаберлик компаниясында азыр учурда болуп жаткан 1000 сомдук акцияга кантип активдештирем, кантип колдоном деген темада сизге азыр мен инструкция айтып берем. Сиз болсо ушуну көрүп колдоносуз. Айтмакчы, бул акция 1 жылда бир эле жолу колдонулат. Дайыма эле келген кардардын баарына 1000 сом скидка боло бербейт. 1000 сом скидка дагы 20% скидка, ошондо аябай эле арзандатуу болот. Мына сиз азыр мен башынан баштап көрсөтөйүн. Жеке кабинетиңизге киресиз. Мен буга чейин дагы жеке кабинетке кантип киришим керек деген видеом бар. Аны көрүңүз. Андан кийин экинчи кадамыңыз бул болот. Мына мен азыр өзүмдүн жеке кабинетимде жүрөм. Сиз кадимки эле мореке Google менен, Google менен, Google деп турат, же болбосо Chrome менен, ошол браузерлер менен кадимкидей эле могул жерге жазасыз. Кыргызча деле жазсаңыз болот, орусча деле жазсаңыз болот. Фаберлик деп жазасыз. Жазгандан кийин мындай Фаберлик личный кабинет, Фаберлик дегенде чыгат. Мындай басасыз. Баскандан кийин мына Фаберлик личный кабинет, регистрация, смотреть каталог деп ушинтип чыгат. Сиз мындай баса бересиз Фаберлик деген сөздү. Анан мына мындай адамдын сүрөтү турат. Бурчта карасаңыз китептин сүрөтү турат, анан корзинканын сүрөтү турат, анан адамдын сүрөтү турат. Ушул адамдын сүрөтүн басасыз. Кирүү деп турат, или орусчасы болсо вход деп турат. Ошол жерди басканда могул жерге өзүңүздүн мындай 7ден башталган логиниңизди тересиз. 7154. Андан кийин могул жерге болсо кодуңузду жазасыз, астына коддорун жазасыз, пароль жазасыз. Бул жерге пароль жазасыз. Эч кандай телефон номер жазбайсыз, могул жерге пароль жазасыз, бул жерге логин жазасыз. Андан кийин мени эстеп кал дегенди басып койсоңуз, сизди дайыма сайтка дароо эле алып кирет да. Ошол сайт эстеп калат сизди. Кайра логин пароль терип отурбайсыз. Анан кирүү дегенди басасыз. Мына кирдим. Мен өзүм жеке кабинетиме кирдим. Мына караңыз, мына адамды басканда жеке бөлмө, личный кабинет деген сөз чыгат. Мына ошол жерди басасыз. Ушул жерди баскандан кийин могул жерде биринчи адам плюс белгиси менен турат. Бул жерден адам каттайсыз. Экинчиси болсо кошелектин сүрөтү турат. Кичине кошелек, үстүндө мына акчанынбы, карточканынбы сүрөтү көрүнүп турат. Мына кандай көрсөтсөм экен, могу экинчи нерсе турат мынакей. Биринчи адам, астында плюс белгиси бар, андан кийин кошелектин сүрөтү турат. Кичинекей кошелек, экинчи сүрөт, ошол экини бассаңыз, ушул жерде бассаңыз өзүңүздүн акчаларыңыз көрүнөт. Мына менде 172 сом бар экен, 400 рубль бар экен. Сизде могул жерде акция деп туруп, ушул жерде 1000 сом бар болуш керек да. Ушул жерде сизде мен мурунтан катталгандыктан, мен новичок болбогондуктан, мен жаңы катталбаган үчүн менде андай 1000 сом жок. Сизде ушул жерде 1000 сом бар. Мына кошелектү басасыз. Экинчи сүрөттү басасыз, мынакей мондой болуп чыгат. Эми эмне кыласыз? Эми заказ кетиришиңиз керек азыр. Заказ кетирүүнүн эки жолу бар. Биринчиси мындай каталог менен деле набирать этип, каталогду карап деле тандап алсаңыздар болот. Мына каталогду деле карап чыксаңыздар болот. Болбосо мына караңыз, могул жерде өндүрүм деп турган жерде продукция деген жер бар. Мына өндүрүм деген жерде продукциялар бар. Ушул жерде эмне продукция бар болсо, мына ушул жерде баардыгы турат. Мына косметика десеңиз, косметика, макияж, гигиена десеңер, мына гигиена, мына ооз көңдөйүн тиш жуучу пасталарды энди карасаңыз болот. Мына мен мисалы тиш жуучу пасталардан мына сиздин бааңыз 76 сом, каталогдун баасы 95 сом дейт. Андан кийин ооз көңдөйүн тазалоочу көк дейт. Мага могу Ники деген пасталар аябай жагат. Мен мисалы боореке экөөнү алып көрдүм. Акты алып көрдүм, караны алып көрдүм. Мейли жашылын алып көрөйүн. Баасы 100 сом экен. Мен 100 сомго сатып атам. Каталогдун баасы 125 сом. Ушундай кылып тандап аласыз. Кайра выход кыласыз. Ошо сатып алуу дегенди баса берсеңиз эле, өндүрүм дегенге кирип, шашпай, үйгө керектүү каражаттар, үйгө арналган идиш аяк, мисалы үйгө арналган косметика дейт, мынакей жууп тазалоо, кир жуучу каражаттар дейт. Мисалы мына могу стиральный порошоктор, мына стиральный порошок сатып алуу дегенди басасыз. Мына уже кошул дейт. Ушул продукциянын баардыгы мына могул эң башына караңыз, кошелек турат. Андан кийин баракчаланган китеп турат. Анан корзинка турат. Мына 8 деп жазылып турат. Анан адам турат. Ошол 8 деп турбайбы? Ошону бассаңыз, жанагы сиз чогулткан нерсенин баардыгы могул жерге жиналып калды. Мына мен буга чейин дагы алып койгом, мореке продукцияларды чогултуп койгом. Ошонун баардыгы чогулуп ушул жерде жиналып турат. Дагы бир заказ кетирүүнүн дагы бир жолу бар. Ал мындай жол да. Мындай азыр мен карайын азыр. Леме менен эле терип киргизесиз. Артикул боюнча деп коет, тапшырыкты тализдөө дейт. Мына могул жерге просто каталогдон карап эле, эгер сиз буга чейин ошол продукциянын, ар бир продукциянын каталогда цифралар болот, номерлер болот, ошол цифраларды терсеңиз эле, мына караңыз. Мисалы мен мондай продукциянын артикулун билем. Средство для чистки
плит и духовок дейді. Ушул нерсени мен аябай жакшы билем. Бул эмесин кодунчу, ушул кодду тергенде эле могу нерсе өзү түшүп калат. Мисалы 1 алсаңыз 1, 2 алсаңыз 2, 3 алсаңыз 3, азайтсаңыз кайра 2, 1 деп мынакей. И дагы мына сатып алуу дегенди басасыз. Ушинтип сатып алып 2,5 миң 3 миң сомго каталогдун баасында мына караңыз, мына балл эсептелине 23 балл дейт. Каталогдун баасы 4,497 сом дейт. Сиздин бааңыз 3,600 сом. Ушул жерде каталогдун баасы деген жер 3 миң сом болуш керек же 2,5 миң сом болуш керек, чтобы сиз 1000 сомдук акцияны пайдаланыш үчүн могу каталогдун баасы деп турган жер 3 миң сом, 2,5 миң сомдон кем болбош керек. Эгерде 2,5 миң сомдон кем болуп калса же 3 миң сомдон кем болуп калса, анда сиздин акцияңыз иштебейт. Сизден 1 миң сом кемибейт. Сизден 1 миң сом кемиш үчүн мореки каталогдун баасы деген турган жер 2500 сомдон өйдө болуш керек, жогору болуш керек. 3 миң сом болсо, эгер 3 миң сом каталогдун баасын заказ кылсаңыз, кийинки заказыңыз менен белекке бекер стиральный порошок келет. Жок, стиральный порошок кереги жок. Мен просто эле акцияны пайдаланам, просто эле акцияны 1000 сом эле акцияны колдоном десеңиз, анда 2500 сомдон жогору болуш керек. Анан ушулардын баарын толуктагандан кийин мояк 2500дөн жогору болду, сиздин бааңыз дегенди карабаңыз, ал сиздин төлөй турган акчаңыз. Ушул кезде ушундай болуп көрүнө берет. Бул жерде 1000 сом кемибейт. Анан улантуу дегенди басасыз. Улантуу дегенди баскандан кийин тапшырыкты түзүү же болбосо оформить заказ деген орусчасында оформить заказ деп чыгат. Мен эмне үчүн кыргызча насырек болуп калганын билбейм. Оформить заказ дегенди басасыз. Мынакей караңыз. Оформить заказды баскандан кийин мондай пункт выдачи чыгат. Пункт выдачи таркатуучу пункт же болбосо пункт выдачи. Бул пункт выдачи деген сиздин үйүңүзгө жакыныраак районный центрда же болбосо мындай бир жакыныраак айылдарда ушундай бир пункт выдачалар фабрик компаниясына ошол жерге продукцияңызды алып барып берет да. Ошол пункт выдачаны карап, сиз өзүңүзгө үйүңүзгө жакынын тандап алсаңыз болот. Мына мен сизге көрсөтүп берейин. Кандай кылып өзүңүздүн үйүңүзгө жакын пункт выдачаны тандап аласыз. Берүү пункт меники бул жерде автоматически уже тандалып калыптыр. Эгерде сизде пункт выдачаны тандагын деп сурай турган болсо, сиз ошол өзүңүзгө жакын жерди тандап аласыңыз. Мисалы Сколь району, Сколь области, Сколь районунун ичинде Чолпонто болсоңуз, Чолпонто, Бостери болсоңуз, Бостери, Нарын болсо Нарындын кайсы жагында өзүңүзгө жакыныраак барып ала турган жериңизди жакындан жакыныраак жерди тандап аласыз. Анан ушул мына караңыз, алуучунун номери дейт. Андан кийин караңыз, салмагы канча 2 кг 400 грамм экен. Сизге жеткизип бергени үчүн акча алат экен. Мынакей 144 сом жеткирип бергенине доставкасына 144 сом акча алат экен. Мына караңыз. Муяка телефон номериңиз чыгат. Сизге ошол заказ келгенде мына телефон тапшырык таризөө дегенден караңыз. Эгер редактировать деген жерди бассаңыз, ушул жерге муяктан телефон номериңизди өзгөртүп койсоңуз болот экен. Мен өзгөртпөйм. Себеби заказ келгенде ушул номериңизге сизге SMS түшөт, заказ келди деп. Анан кийин сиз барып ошол заказды төлөйсүз. Караңыз. Эми эмне кылабыз? Менге азыр кайра тияка кирип кетти. Азыр мен мына эң опасный жери мынакей. Ушул жерде сизде моякта 2500 сомго заказ, 2500 өйдө заказ кылган болсо, өндүрүмдүн баасы деген жерде сизде ушул жерде 1200, 1300 сом болуп калат да. Меники азыр мен новичок болбогонум үчүн, мен жаңы консультант болбогонум үчүн, жаңы кадар болбогонум үчүн мага скидка берилген жок. Сиздики ушул жерде өзүнөн өзү система сизге минусовать этип берет. Өндүрүмдүн баасы деген жерде сизде 1200, 1300 сомдун тегерегинде болуп калыш керек. Анан төлөөчү жыйынтык деген жер ошондой болуш керек да. Анан тапшырыкты берүү деген кнопканы басканда заказ оформление болот. Эгер тапшырыкты берүү деген жерди баскандан кийин сиз заказды туура эмес кылып алып, кайра өзгөртөйүн деп или удалить кылайын деген болсоңуз, мага ошол күнү, ошол заказды кетирген күнү дароо мага WhatsApp'тан жазыңыз. 0773 62 35 98 деген номерге. Мен дароо ошол күнү өчүрөм. Эгерде эртеси күнү же анан эртеси күнү болсо, ал заказ өчпөйт. Эгер ошол заказ берген күнү дароо мага жаза калсаңыз, мен системадан заказыңызды өчүрүп берем. Туура эмес кетирип алган болсоңуз да. Всё, тапшырык берүү дегенди басасыз. Мен азыр баспайм, себеби мен бул заказдарды бербейм. Мен жөн эле сизге көрсөтүп берип атам. Мына или оформить заказ деп турат орусча. Ушул жерде оформить заказ дегенге чейин, эгерде сиздин заказыңыз дагы эле 2000ден ашык болуп, 3000 сом болуп көрүнүп атса, анда тапшырык берүү дегенди баспаңыз, мага кайрылыңыз. Ушул нерсени баспай кое туруңуз. Мына могу казинкада сиздин продукцияларыңыздын баардыгы жиналып турат ушул жерде. Эч кандай коркпоңуз. Эң эле коркунучтуу нерсе ушу тапшырык берүү. Оформить заказ. Эгер оформить заказда басып алып дагы туура эмес кылып алган болсоңуз, дароо мага жаза калыңыз. Менин атым Гүлмира. Мен сизге дароо заказыңызды өчүп салып, удалить салат, эч кандай коркунучу жок.
көп жолу баскылап, көп жолу чукулап, кайра заказыңызды мындай тууралап настройкалап бериңиз, эч кандай коркунучу жок бул жерде. Бул интернет магазин, өзүңүзгө керектүү продукцияны сатып аласыз. Биздин ар дайымкы кардарыбыз болуңуз. Сизге ийгилик каалайм. Бул абдан сапаттуу продукциялар. Анткени эмне үчүн мындай интернет магазин десеңиз, анткени бул заводдон кардардын колуна түз келет. Башка адамдардан колдон колго өтпөйт. Магазиндерде чаң басып, айлап жылдап турбайт. Заводдон заводко келет. Бизде продукциялар чыккан күнү эле бат-баттан эле өтүп кетет. Бизде турбайт. Ошон үчүн система ушундай. Биздин ар дайымкы кардарыбыз болушуңузду чын жүрөктөн каалайт элем, себеби бул сапаттуу Россиянын продукциялары.